Жаккагы таш жарып турган учурда сыркоолоп үйдө отуруп калган аткаруучуну кесиптештери борбор калаага алып келишти. Учурда травматология жана ортопедия илими изилдөө борборунда дарыланып жаткан учуру. Кесиптешин колдоо максатында өнөр адамдары атайын эсеп ачып, мүмкүнчүлүгүнө жараша каражат топтошту. Керегине жаратсын деп чогулган 90 000 сомду демилгечи Айчүрөк Иманалиева алып келип берди. Биздин Малигибиз Кыргыз элинин таланттуу жигити, Кудай буюрса жакшы болуп кетсин. Малик бар бол, батыраак айыгып арабызга кошул. Буга чейин каданок менен басып жүрдүм. Ошондо деле чакырган жерлерге барып ырдап берип аттым. Барып столго отуруп ырдап берип аттым. Бирок ошо 6 айдан бери баспай калганга ырдабай калдым. Бирок ырдабай калдым деген менен үйдөн отуруп жан дүйнөң ырдайт. Малик Аликеевдин алабалынан кесиптештери Маданият, маалымат жана туризм министрлиги байма-бай кабар алып көзөмөлдөп жатышат. Кыргыз кайрыгын кыргызстандыктарга эмес, чет элдиктерге дагы таанытып, биздин маданиятыбызды күзгү катары тааныштырды. Ана мындай инсанды мындай ооруп калышы абдан кейиштүү. Мындай таланттарды сакташыбыз керек. Президентибиз Сооронбай Шарипович атайын өзүнүн резервдик фондунан материалдык жардам көрсөттү ырчыбыздын дары-дармегине. Мунун баары мамлекет тарабынан ошо ырчыга болгон мамиле деп ойлойм. Орошон таланты оорусун оосун, мүшкүл оорусун жеңип, жан дүйнөсүндө жаңыдан ургуштаган омоктуу чыгармаларын таңшып, элине арнай берсин деген каалоолор көп айтылууда. Кыял Шаршеева, Данияр Амантурулу, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.